Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу мекендештер. Жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Рухи Мурас 1 конушунун бүтүшү, Рухи Мурас 2 конушунун башталыш жеринде турам. Бул болсо Горький көчөсү, Анкара деп дагы аталат. Туңгуч тараптан Бишкек шаарынан Горький менен көчөсү менен келсеңиздер, туңгучтан өткөндөн кийин 1-чи Рухи Мурас бүтүш жеринде бул жерде мынакей Рухи Мурас 2 деген курулуш материалдар дүкөнү. Бул жерде мынакей 102-чи маршруттук автобустук каттам, 5-чи автобустук каттам, 128-чи маршруттук каттамдын конечныйлары экен. Ушул жерден эле сиздер Горький көчөсү менен дээрлик бир 600-700 метрде жүрсөңүздөр Жети Дубан көчөсүнө барасыздар. Жети Дубан көчөсүнөн оң тарапка, тагыраагы мечиттен өтүп туруп эле 2 көчөдөн кийин оң тарапка бурулсаңыздар, сатылуучу үй ушул тарапта. Мектеп, садик, бүт бар экен бул жерде. Урматтуу мекендештер, мен сатылуучу үйгө келип калдым. Конечныйден сиздер күнчыгыш тарапка барып эле Жети Дубан көчөсүнөн оң тарапка бурулуп, тоо тарапка карап жүрсөңүздөр, дээрлик бир 200-300 метрде Жети Дубан көчөсү 556-чы даректеги дал мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Бул жакта өзүңүздөр жогоруда көргөндөй мектеп садиги жакын, мечит жакын, дүкөндөрү жакын, жана мектеп дагы жакын экен, маршруттук конечныйлер дагы жакын. Кыскасы, көрүп турганыңыздардай көчөлөрүнө монтип светтер тартылган, суулары кирген, кызыл китептери бүт чыккан, документ жагынан эч кандай проблемасы жок экен. Ушул үй сатылат. Участагы 4 сотук жер. Бүт айланасы пескоблок менен курчалган. Көрүп турганыңыздардай унаа токтото турган навестерине чейин салынган. Бул жакта болсо калетка, мынакей киши кире турган эшиги. Үй полный под ключ бүтүптүр. Кыскасы, кийим кечеңиздер менен эле, төшөнчөңүздөр менен келип эле жашай бересиздер. Сиздер көбүнчө үй сурайсыздар. Бүткөн үй болсо, 100-150 миң доллардын тегерегиндеги үйлөр болсо, айтып койгула, кабар бергиле деп сурагандар бар. Мына ошол кишилер үчүн мына ушул үйдү бир көрүңүздөр. Эгер жаккан болсо, мен бүт көрсөтүп, анан кийин сиздерге баасыны айтайын. Баасы ошол сиздер сурап аткандай эле 100-150нын ортосунда. Бул жакта гаражы, навес ачык. Бул жагында болсо калеткасынан кирет экенсиздер. Суу светтери келген. 2024кө газ киргизилет деп атыптыр. Мынакей, бисмилла дейли. Кирсеңиздер, мынакей, участоктун 4 тарабына, тагыраагы батыш тарабына толо болуп үй салынган. Бул жалпы нежилой дейли, 157 метр квадрат болот экен. Ал эми жилой 135 метр квадрат ичинде азыр таза жашай турган площадь бар экен. Үйдүн айланасында бүт көрүп турганыңыздарда евро брусчаткалары салынган. 2 чоң унаага бул жакта навес, тапчанга орун. Бул жакта мынакей жаш балдар ойногонго дагы, бул жакта жашыл зонага дагы бүт ушинтип огороддорду калтырып коюптур. Участоктун төрүндө бүт жагынан 1 метрден орундук калтырылган. Оң тарабында болсо бул жагында очоккана, сырткы дараткана. Очокканада деле өзүңүздөр байкап турганыңыздардай 2 чоң очок, бул жагында казан, ортосунда барбекю, бул жагында болсо столешницасы, раковинасы менен ушинтип навес менен жасалыптыр. Бүт светтер уланган, суулар уланган. Кыскасы, үйдү келип эле жашай бересиздер. Үстүндө үй боюнча айта турган болсок, кызыл кирпичтен салынган, 14кө 11 деп айтты. Ичинде 3 спальный, 1 чоң зал, 1 кухня, холл, санузел менен душевой экөө бөлөк экен. 1 бөлмөлүү, подвалында дагы топканын бөлмөсү бар экен. Кире бериши монтип навес менен кирет экенсиздер. Андан кийин прихожка. Бул болсо кызыл кирпич менен салынган, утеплениясы бүткөн, сырты травертин, 3D травертинде жасалган. Бүт мондай обналичниктери менен, полный коронкалары менен жасалыптыр. Кыскасы, үй дап-даяр жашаганга. Үстүндө сайдингтери бүткөн, суу түтүкчөлөрү бүткөн, утеплениясы үстүнкү утепленияларына чейин бүткөн. Крышасы болсо бүт российский металлочерепица менен, 4,5 черепица менен бүтүптүр. Үйгө кирерден алдын бир сида сиздерге мынтип огородду бир калчайып да көрсөттүрүп коелу, мынакей. Бул жакта азыр 2 унаа бата турган навести көрүп турасыздар. Мынакей. Кааласаңыздар, бул жакка чейин унаа кирсе 3 унаа, балким бир семьяда 3 унаа болуп калышы мүмкүн. Киши кире турган тротуар дагы аябай кенен, очокканага дагы тротуар кенен. Кыскасы, эми кошумча курулуштарды жасасаңыздар дагы болот. Бирок бул ээси бүт нерсени дап-даяр кылып коюптур. Келип эле жашай бере турган үй. Бисмилла дейли. Үйгө киргениңиздерде прихожкасы кенен, бул жагы бир 2,20га 2 метрдей болгон чоң прихожка. Бул жактан эми бут кийимди алмаштырып алайлы. Бул жакта мынакей чоң сүрмө шкаф койгонго орундук.
Бұл жағында автомат счетчиктері, паровой отопленияның радиаторлары. Бұл жақта мынакей кіргенде 2 терезе қалған. Мындай айтқанда прихожка деле жарық. Сол тарабында болса бұл туалет. Мынакей туалет отдельно қылып тұр, көрдіңіздер. Үйдің негізгі есігінен сыртында тұрады. Бұл жақта туалет, унитаз қойыла тұрған жері, бүт су түпкелеріне шейін кірген. Бұл жақта болса раковинаның орды. Паровой отопление кірген, вытяжкасы қойылған. Бұл жақтан үстіңкі крышағадағын чеп етсе болады екен. Жана форточкадағын қойылып тұр. Бүт кафелер апа-апақай, ешіктер апа-апақай, бүт доборларына шейін жасалған. Қысқасы үй ойлағандай көпчілік мекендештеріз қиялданғандай эле үйді соның қылып салып бүтіріп тұр. Бұл жаққа баяғы кіре беріштегі гардероб. Мұндан сыртқары екінші эшикти ашып кірсеңіздер, бұл жақтан мынакей үйге кіреді екенсіздер. Ойбой, мынаны қараңыздар. Ортасы натяжной матовый потолок болып тұр. 2 тепкіштүү потолоктор, софиттер қойылып тұр. Бұл жерге люстраны орды ұқсайды, мынакей. Люстраны қалаған люстраны өзіңіздер қойып аласыздар. 1, 2, 3, 4 эшик болып тұрады. Бұл жағында 5, 6 эшик. Негізі квадратурасы 135 дедік, бірақ үй өте квадраты берекелі. Себебі қарасаңыздар бөлмелер аябай чоң қалдырылған. Бұл кіргеніңіздерде кухняның орды, угловой кухонный мебель қойылады, ошон үчүн обой бұл жаққа жабыштырылған емес. Бәрібір деле кухняның емесі мебель тосып қалады. Бұл жақта мынакей кухняға сулары келген, подрозетниктері, вытяжканың орды. Бұл жағында мынакей эркер формада стол-стулдар қойып, бұл жерде чай іше тұрған кухонный бөлмөсү. Мынакей үстү дагы потолоктор көрүп турасыздар, ортосу натяжной, жандары бүт гипсокартон, шторканын ордулары дагы ичине каратып коюлган. Терезелер дагы бүт шоколадный цветте кара түстө коюлуп тур. Ички дизайны болсо агыш классикалык дизайнде жасалган. Азыркы эми заманбап үйлөр мына ушундай стилде жасалып атат. Бул жакта болсо паровой отопление, дивандын орду, холл деле кенен. Холл плюс коридор болуп калыптыр бул жери. Бұл кухнядан шыққаныңыздардан кейін еле, жанындағы ешіктен баштай берелі, бір четтен оң жағынан көрсете берелі. Бұл жақ душевой. Душу, бұл жақта Аристонның орду, анан ең негізгісі теплый пол, паровой отоплениедан кірген. Бұл жақта ең баяқы стеклянный гластары, же жөнлі парда тартыластары, аны өзіңіздер қалағанда жасайды екенсіздер. Bir жағында стиральный машина, бір жағында раковина қоя тұрған жері. Бұл жағында точкасы бар екен. Қысқасы үт тап-таяр. Раковинаға деле мынакей көріп тұрғаныңыздар, эгерде жана тұрған күзгү койсоңуздар токторун чыгарып коюп тур. Вытяжка бар, бул жакта терезеси тагын калган. Мынакей бүт таптаярда под ключ. Келесиздер, алып эле өзүңүздөр каалаган мебелди коюп эле жашай берет экенсиздер. Бул санузелден чыккандан кийин жанындагы бөлмө, бул дагы бир уктоочу бөлмөсү. Мынакей бөлмөлөр чоң, бир 3,5-га 4 чыга турган бөлмөлөр. Терезелер дагы чоң. Бұл эми қаласаңыздар детский, қаласаңыздар родительский, жатақхана қылсаңыздар болот экен. Бүт доборлор менен бул жак жыгач, мындайча айтканда ЛДСП сыяктуу. Бул баякы жууганга аябай жеңил. Анан ак эшиктер бул дагы сонун көрүнөт экен. Мындан кийинки эшик бул дагы жатакхана, спальный. Мынакей бөлмөлөр көрүп турганыңыздардай, бөлмөлөр кенен. Үстүнү караңыздар. Ойбой, орнаменттерди жасап турган натяжный потолокторду. Бул дагы бир жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жакта включатель бар экен. Бул жагында болсо мынакей подрозетник бар экен. Астында плюнцтардан 10 см бийик коюлган. Бүт паркеттер үйгө бардыгына бирдей жаткырылган. Беспорог эшиктер, обналичниктери, обойлор дагы бөлөкчө мындай жакшы бежевый цветтеги обойлор экен. Бул жактан эшиктен кирсеңиздер, бул болсо мынакей коноктордун бөлмөсү. Конокторду сыйлай турган бөлмө. Кудаларды тосо турган бөлмө. Мунун караңыздар. Ойбой, өтө сонун го. Бул жакта рамкалар да жараштыр. Ортого өзүңүздөр каалаган дизайндагы люстраны коюп алсаңыздар болот экен. Бул жакта 2 терезе калтырыптыр. Негизи мында карасаңыздар 2 терезе дагы жакшы көрүнөт экен. Мындай ар кайсы үйлөрдөн дизайндерди көрөбүз, бирок бул дагы жакшы учурайт экен. Мынакей темный серый, антрацит цветтеги подоконниктерди коюлуптур бул жака. Сонун, бунун деле бир узуну 6 метрден ашыгыраак, туурасы 4 метрдей чоң зал, коноктордун бөлмөсү. Дизайндери окшош, мындай обойлор окшош жасалган, бир түстүү, моющий жакшы обойлор коюлуптур. Бул жакта полторашка эшиктер. Буну деле мисалы ачып койсоңуздар, мынакей конокторду киргизсеңиздер кенен болот. Сиздерге зерикпей көрсөтүп атам да.
Так, мындан кейін дагы бир бөлмө бар. Мынакей. Бул дагы спальный. Же кыргыз үй кылып койсоңуздар болот. Эми жалпы 3 спальный бөлмөсү бар экен. Анан бир чоң коноктордун бөлмөсү, анан бир кухня, 2 санузел бар экен. Шторканын ордулары бүт мынакей потолоктордагы ойма чийме болуп мынтип ичине кирип 2 кабаттуу 3 кабаттуу болуп жасалыптыр. Баасын сиздерге айтайын, $130 000 кеми бар. Кызыккандар экран астында биз телефон номерлерди калтырып койдук. Чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот. Үй толугу менен бүткөн. Алган адамдын атына техпаспорттарын жаздырып берем дейт. Эми сиздерге чыгып бир гана сыртта топка калды. Ошону сиздерге көрсөтөйүн. Топка деле бир 25-30 квадраттын тегерегинде. Жүрүңүздөр. Бул болсо сол жак менен түшүп кетет экенбиз. Мынакей. Азыр эми учурда твердый деп коет, баягы көмүр менен, отун менен жылыта турган печка турат. Бирок келечекте газ келгенде газ коюп койсоңуздар, буну иштетпей эле каласыздар. Мынакей суу түтүкчөлөрү, канализация немелери бүт бул жакта калыптыр. Асты деле бир 25 квадраттын тегерегиндеги подвал экен. Айнеги бар, теннис ойной турган же кладовка, же ушундай бир жүктөрдү, ашча жүктөрдү кое турган бөлмө кылсаңыздар болот. Баасы $130 000. Алмашууда унага алмашуу варианты болсо карап көрөбүз. Калганын акчалай берсе, анан бетке акчасына жетпей атканына уна берсе болот дегендей кылды. Эми аны өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Башка нерсеге вариант жок экен. Обмен жок экен. Бул жакта светти жандырайлы мына очокто. Той топурда өтө сонун. Негизи байкасаңыздар Бишкек шаарында дагы акыркы учурларда өтө сонун дизайндагы мына ушундай үйлөр салынып атат. Жаккан болсо бирден лайк бериңиздер. Лайктан басыңыздар, жакшы комментарияларды жазыңыздар. Ушул үйдү көргөн адамга ушундай үйлөр насип кылсын. Чет өлкөдө жүрүп көрүп аткан болсоңуздар, мына ушундай үйлөр насип кылсын. Баасы $130 000, суу свети бар, 4 сотка, 135 метр квадрат, очокканасы, 3 спальни, 1 зал, кухня, холл, 2 санузелы менен, подвалы менен чогуу ушул үй сатылат $130 000. Сөзсүз түрдө чүрүп берем дейт. Нак клиенттер чалып азыр байланышыңыздар. Ысык үй чыкты да, ысык.